көрүнүп калды да, жакшы жардамыңыз жакшы болду. Ошол эң негизги эки маселе. Министр менен облус башчысынын жолугушуусунда негизги эки маселе каралып талкууланды. Мамлекеттик нотариустардын санын көбөйтүү жана мобилдүү унааларды алып келүү маселелери болду. Обсудили два вопроса, это, конечно. Бүгүнкү жолугушууда эң негизги маселелер каралды. Ыкчам чечүүгө аракет кылабыз. Облуста нотариустар жетишсиз экен, биз жакынкы күндөрү дагы кошумча иш орундарын түзөбүз. Дагы бир маселе мобилдүү унааларды алып келүү. Алар жарандар үчүн аялдарда акысыз юридикалык жардамдарын көрсөтүшөт. В части того, чтобы были направлены сюда автобусы «Солидар». Иш сапардын алкагында юстиция министри Асель Чыныбаева Баткен облустук юстиция башкармалыгынын кызматкерлери менен жолугушту. Анда кызматкерлердин жетишкендиктери, иштөө шарттары жана болуп жаткан көйгөйлөрүн талкуулап, пикир алышты. Келгенде биз обязательно алып келген документти сразу туура эмес, биз аларга консультация беребиз, көрсөтөбүз. Анан тактап келе турган документтерди колдон карматабыз. Келгенден кийин анан кээ бирде биз өзүбүз жардам берип аракет кылабыз. Облустук юстиция башкармалыгынын кызматкерлерине материалдык техникалык колдоо керектиги баса белгиленди. Азыркы учурда электрондук нотариус иштебей, кезекке тургандардын саны көп болууда. Аларга кайрылгандардын көпчүлүгү мурас укугу тууралуу күбөлүктөрүн алуу жана чек арада болгон жаңжалда күйүп кеткен укуктук тастыктоочу документтерин калыбына келтирүүгө аракет кылган жарандар. Азыркы учурда негизги маселелер баягы мурас укугу тууралуу күбөлүктөрүн алуу тууралуу абдан көп кайрылышат. Ошондой эле жанагы мына Тажик-Кыргыз чек арасындагы азыркы учурда кооголоңдон кийинки күйүп кеткен үйлөрдү калыбына келтирүүдө документтери көптөгөн адамдардын үйдөгү жанагы укукту тастыктоочу документтери күйүп кеткенине байланыштуу ошолорду азыр ошолорго юридикалык кеңештер берилип, ошолордун үстүндө катуу иштеп жатабыз. Жолугушууда пробация бөлүмүнүн ишмердүүлүгү да талкууланды. Сот укуктук реформасынын алкагында 2019 жылдан тартып Кыргыз Республикасында пробация жөнүндөгү мыйзам күчүнө кирген. Учурда Баткен облусунда 4 пробация бөлүмү иш алып барып, 400гө жакын кардарды өзүнүн көзөмөлүнө алган. Белгилей кетсек, пробация оор эмес кылмыш кылган жарандардын укугун коргоп, аларды эркиндикте кылмыш жазасын өтөөгө шарт түзөт. Республика боюнча 7000 кардар ошо пробация департаментинин көзөмөлүндө турат да. Эми мындай коомчулугубузга түшүнүк болуш үчүн айтып кетейин, бул пробация деген бул ошол оор эмес кылмыш кылган жарандар, Кыргыз Республикасынын жарандары ошол жазасын жабык абакта эмес, ошо эркиндикте, бирок пробациянын көзөмөлүндө өтөт да өзүнүн жазасын. Министрликтин башчысы калкка акысыз юридикалык жардам көрсөтүү боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен кызматташууну күчөтүү, пробация тууралуу маалыматтарды кеңейтүү, ошондой эле кызматкерлер өзүнүн функционалдык милдетин сапаттуу жана өз убагында аткаруу зарылчылдыгын баса белгиледи. Нурзат Үсөн кызы, Эрнис Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.